Afrika өлкөлөрүнө бир чакан делегация барат экен, маданий экономикалык байланыш түзүп келиш үчүн. Алар тиягын көрсөтөт экен, биягын көрсөтөт экен, укмуш дейт, керемет. Кетер күн эртеси тигилердин чоң айтат экен. Ат артып алыстан келгендерге эртең биз өкмөттүк сый тамак беребиз дейт экен. Антигилер ойлойт экен, айланайм ушунча сыйлап атат, дагы сый тамак дейт. Эртеси киреткен алтын сарай дейт, орто ачык, перидей сулуу кыздар бийлеп атат дейт. Столдун үстүндөгү тамак оокат дүрдүйүм дейт. Ата баба көрбөгөн. Ошентип атканда тигилердин чоң эки жакты карап туруп өзүнүн тилинде бирдемелерди быдылдап туруп үч жолу кол чабат экен. Дегенде эшик ачылып, ак куудай кыздар бийлеп келип, делегациянын алдына алтын поднос коет экен, үстү момундай жабылуу. Акырын ачса, кыпкызыл быдыралан нерсе дейт, мындай болгон. Анан андайды көрбөгөндөр сурайт экен, бул эмне дейт экен, десе переводчик айтат экен, бул деген депутаттын мейиси дейт экен. Ат артып алыстан келген меймандарга биз бир депутатты соебуз да, мейисин бышырып беребиз дейт экен. Оосуйуп көрүшөт экен. Кычкыл болот экен. Ачып кеткен. Салт боюнча анан кийин аларды өзлөрүнө чакыра келет экен, тигилер келерди айтат экен, биз да тиякты көрсөтөлү, биякты көрсөтөлү, бирок тилердин салт экен, ошондуктан бизде деле 5 кол тең эмес, депутат бар. Уктап отурганы бар. Шайлангандан шайлоо болгучу элин унутуп койгону бар. Жесем ичсем дегени бар. Элин такыр унутканы бар. Ошондуктан биздикинен тандап туруп үчтү сойгула дейт экен. Мээсин кадимки чучуктай кылып койдун мөөнүнө бышырып келгеди дейт экен. Чеснок, пияз, калемпир, мурчтун баарын салып дейт экен. Мен 3 жолу кол чапканда кернай сурнай менен кирип келесиңер, шаң менен дейт экен. Ошентип баягы убакыт келгенде 3 жолу кол чабат экен, жок дейт. Жиртеп келесе де жок дейт. Чуркап барып эшик тастап жиберген балдар турат. Ой, мейгана меймандар күтүп калды, болгула десе, ой аксакал шашпаңыз, болгон депутатты четинен союп атабыз, пока мээ чыкпай атат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Келдибек Ниязов агабыз. Бар болуңуз.